Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, жалпы тез кабардын көрүүчүлөрү. Көңүл буруңуздар, мен Борбор калабыз Бишкек шаарынын центринде Чүй көчөсү менен Төрөкул Айтматов көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сатыла турган помещение бар экен, кызыл китеби менен. Мынакей, сум тараптан келсеңиздер, бери карап келгенде Карпинкадан өтүп, мынол көпүрөдөн өткөнүңүздөрдөн кийин эле бул жакта Төрөкул Айтматов көчөсү, өйдөгө жүрсөңүздөр бул жерде шаурмалар саткан жер, бул жерде Малик тез татым жери. Ушул жерден сол тарапка буруласыздар, илгерки Талай базары, бул жакта Еврошоп деген дүкөн бар экен. Келсеңиздер, мынол 2 кабаттуу имараттын жанындагы эле 1 кабаттуу имарат сатууга коюлуп атат. Бул көчө Төрөкул Айтматов көчөсү. Мынол биринчи көчө болсо, бул Гражданский болуп калат. Гражданский 149-даректен ушул помещение сатылат. Урматтуу мекендештер, мына ушул Чүй көчөсүнүн önүнө сиздер Төрөкул Айтматов көчөсү менен ылдый тарапка түшсөңүздөр, бул жерде Еврошоп деген дүкөн. Бул мурда Талай базары деп айтылат эле, билесиздер. Бул жерде мына ушундай коммерциялык объектилер, коммерциялык помещениялар салынып тур. Мына ушул биринчи эле көчөдө Гражданский көчөсүнүн бурчунда угловойдо мына ушул чоң помещение сатууга коюлуп атат. Жалпы 210 метр квадрат имарат. Анын сыртына мына кошумча территориялар дагы бар экен. Жанында бул жерде дүкөн, мынакей продуктовый дүкөн бар экен. Бул жакта сиздер эгерде могу көчө менен түшүп кете турган болсоңуздар, анда Фрунзе көчөсү менен барып кесилишет. Бул жерде Махмуд Кашкари жаңы мечити, бул жакта турак жайлар, бул жакта мынакей окуу жайлар жайгашкан. Так, мына ушул Гражданский 149-даректеги коммерциялык багыттагы имарат сатууга коюлуп атат. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, арендада 2 башка фирма турат экен. Жанында Яндекс фирмасы менен, бул жакта наркологиялык мекеме дейт. Территориясы мына ушул. Көрүп турганыңыздардай тосмо. Бул жерде здания так ортосунан бөлүнгөн. Бул жагында наркологиялык багытта иштейт экен, бул жагы Яндекс такси. Кирип ичтере көрсөтө берейин. 210 метр квадрат жалпысынан. Бул жерде мынакей кошумча территориясы. Яндекс болсо ушундай бир бөлмөсүндө турат экен. Бул эми офис сыяктуу кылып иштетишет экен. Мынакей 2 оператор бул жерде конокторду тосмой, урусунда раковинасы, бүт суу, свет, газ, отопление бардыгы бар экен бул жерде. 1 айлык аренда платасы деди, 55 000 сомдун тегерегинде. Мына ушундай. Бул жагында бир бөлмө, тагыраагы бир 20 квадраттын тегерегинде помещенияны бул жакта Яндекс колдонсо, ал эми жанында болсо наркологиялык багытта экинчи мекеме иштейт экен бул жакта. Бул жакта мынакей көрүп турганыңыздардай жашыл зонасы киргенде. Мен зданиянын узун турасын айтып коеюн. Бул жагы 10 метр, узуну 22 метрден ашыгыраак, наркы жагы бир аз кууш болуп 8,5 метр болуп калат экен. Бул көчө тарабы болсо 10 метр. Так, оң жакта бул жакта дароо эле топкасы, муну көрсөтө кетейин. Газовый печка мынакей, бүт электрический печка дагы бар экен, көмүр, каалагандай кылып жаксаңыздар болот экен. Кыскасы бул жагында ошол отопление системасы бүт коюлган. Эгер кызыктуу болот болсо, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баасы видеодо ооз эки айтылат, андыктан өткөрүп жибербеңиздер. Так, бул жерде киргенде көрүп турганыңыздардай палата боюнча экен. Оң тарапта бул жакта дааратканасы, кол жуучу жери, бул жагында болсо мынакей туалети жайгашкан. Бүт канализация, коммуникациялары центральный. Бул жакта болсо мынакей коридору, биринчи бөлмөсү бул жак кухня болуп калат. Мынакей ашканасы, андан кийин уже палаталар кетет экен. Муну мындай бир учка көрсөтүп коеюн силерге. Бул жакта мына ушундай палаталар. Бүт жалаң палаталар кетет экен. Бул жагында кабинет. Мынакей. Эми буну алсаңыздар балким башка бир багытта офистерге берсеңиздер болот экен. Же кандайдыр бир бөлөк багыттарда дагы иштетсеңиздер болот. Жалпы 210 метр квадрат мына ушул зданиясы. Мынакей. Ар бир бөлмө дээрлик бир 15-16 квадраттан чыгып калат. Төрүндө дагы мынакей палаткалары. Эми баасын туугандар, силерге баасын айтайлы. Жалпы баасын $265 000 деп атат. Буну эми коммерциялык багыт, андыктан центрде участоктарда өзүңүздөр билесиздер, кымбат. Мындан сырткары бүт коммуникациясы бар. Эси менен түз чалып, эгерде ушул жерде алып, 2 этаж, 3 этаж чоң брендовый магазиндерди салам десеңиздер, мынакей 2 сотиктен ашыгыраак жери менен ушул помещение сатылат. $265 000. Кызыкканда телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Дареги мынакей Чүй көчөсү Төрөкул Айтматовдун кесилиши. Чүй көчөсү көрүнүп турат. Эгерде бул жерде 3 этаж, 4 этаж здания салсаңыздар, тиги жактагы бүт өтүп бараткандар көрүнөт. Мына бул Дариянын наркы бетинде бул Осмонкулу көчөсү, Махмуд Кашкари мечитине түшүп кете турган көчө. Бул жакта мынакей РСК банк дейт, Малик тез татым жайы. Бул жакта мына ушундай курулуштар курулган. Чалып байланышып көрүңүздөр.